Бүгүн Астанада алтын сапа жана парыз сыйлыктарынын лауреаттарын, ошондой эле Казакстандын мыкты товары сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү. Сыйлыктарды аларга мамлекет башчысы тапшырды. Ар бир ишкердин ийгилиги бул жалпы жетишкендиктердин күбөсү, деп белгиледи Касым-Жомарт Токаев. Жергиликтүү товар өндүрүүчүлөр сапаттуу жана талап кылынган өнүмдү чыгаруу менен ата мекендик экономиканын өнүгүшүнө зор салым кошууда. Казакстандын президенти экономиканын өсүшү таасирдүү темптерди көрсөтүп жатканын белгиледи. Быйыл ал 6%дан ашат. Ал эми ийдүүнүн көлөмү биринчи жолу 300 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Касым-Жомарт Токаев өкмөт даяр өнүмдүн экспортун көбөйтүү боюнча активдүү иш алып барышы керектигин баса белгиледи. Өңдөө өнеркәсібіндегі қосымша құн көлемі 5 жылда 25%дан астам өсті. Акыркы 5 жылда кайра иштетүү өнөр жайында дүн кошумча нарк 25%дан ашык өстү. Бул тоо кен тармагында өсүү темпинен кыйла ашып түштү. Акыркы жылдары негизги капиталга инвестициялар 70%га өстү. Реалдуу секторго эмгек өндүрүмдүүлүгү 40% жогорулады. Чийки эмес экспорттун көлөмү дээрлик 2 эсеге өстү. Натыйжада экспорттоочулардын саны 3 эсеге көбөйдү. Бул биздин өнүмдү жеткирүү географиясын 140 мамлекетке чейин кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Бул ата мекендик товарлардын чет элдик рыноктарда өз ордун таап жатканынын айкын далили. Әлемдік нарықтан өз орнын алып жатыр деп күмәнсіз айтуға болады. Бүгүнкү күндө бизнес чөйрөсүндө 4,5 миллион адам иштейт. Бул Казакстандын жалпы иштеген калкынын дээрлик жарымын түзөт. Мамлекет башчысы чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканын жана бардык негизги маселелер анын жеке көзөмөлүндө экенин белгиледи. Инфляцияны төмөндөтүү, жаңы салык кодексин натыйжалуу ишке ашыруу, мамлекеттин экономикага кийлигишүүсүн азайтуу боюнча реформаларды улантуу, өлкөнүн инвестициялык тартымдуулугун күчөтүү маанилүү. Касым-Жомарт Токаев кошумча наркы жогору өнүм өндүргөн ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарылдыгын өзгөчө белгиледи. По моему поручению на базе фонда ДАМУ создано 2 гарантийных фонда. Менин тапшырмам боюнча Даму фондунун базасында чакан жана орто бизнес менен ири инвестициялык долбоорлор үчүн 2 кепилдик фонду түзүлдү. Бул иштин алкагында 400 миллиард теңгеден ашык суммага 2229 долбоор каржыланды. Анын ичинде мамлекеттик кепилдик менен камсыздалган 220 миллиард теңгеден ашык каражат бар. Ишкердик активдүүлүктү андан ары ышыктандыруу үчүн чакан бизнести колдоо боюнча бирдиктүү программаны кечиктирбестен кабыл алуу керек. Бизнеса.